Саламатсыңарбы балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. 5 класс кыргыз тили сабагын баштайбыз. Жадыраган жаз да келди. Жаздын келиши менен баарыңарга жагымдуу маанай каалайм. Окуу куралдарыңарды даярдап, сабакка көңүл бургула. Видео тасманы көрүп, сабактын темасын аныктагыла. Сабактын темасы базарда. Грамматикалык материал, илептүү сүйлөм, буйрук сүйлөм. Бүгүнкү сабакта бул суроолорго жооп издейбиз. Кандай сүйлөмдү илептүү сүйлөм дейбиз? Кандай сүйлөмдү буйрук сүйлөм дейбиз? Базарда эмнелер сатылат? Ал үчүн тексттерди окуйбуз, диалог түзөбүз, базар жөнүндө сүйлөшөбүз. Жакшы көргөн тамагыңардын рецебин жазасыңар. Балдар, эсиңерге сактап алгыла. Илептүү сүйлөм сүйлөп жаткан адамдын ички сезиминен, эмоциясынан чыккан кабарды билдирет. Мисалы: алло, балам, жакшы болду. Ош базарына бат эле жетип алдым. Буйрук сүйлөм сүйлөп жаткан адамдын тилегин, өтүнүчүн, буйругун, кайрылуусун билдирет. Мисалы: токто, шашпачы, машинеге отур. Сураныч, жайыра кайда? Азыр балдар, текстти окугула. Балдар эмне жөнүндө сүйлөшүп жатышат? Силердин жашаган жериңерде базар барбы? Ал жакта эмнелер сатылат? Бул суроолорго жооп издегиле. Иним, сен мага шаардагы базарлар жөнүндө айтып берчи. Мен айылдан келдим. Шаарыңарда кандай базарлар бар? Шаарыбызда азык-түлүк, жер-жемиш, жашылча саткан 3 чоң базар бар. Алар кайсылар? Аламөдүн базары, Ош базары, Орто Сай базары. Аламөдүн базары шаардын чыгышынан, Ош базары батыш жагынан, Орто Сай базары болсо шаардын түштүгүнөн орун алган. Базарлардын эң жакшысы кайсы? Базарлардын баары жакшы. Балдар, диалог түшүнүктүү болдубу? Азыр таблицаны диалогтун жардамы боюнча толуктайсыңар.
келгиле, текшерели. Шаарыбызда азык-түлүк, жер-жемиш, жашылча саткан 3 чоң базар бар. Туура. Алар бири-бирине жакын жайгашкан. Ката. Аламүдүн базары шаардын чыгышынан орун алган. Туура. Базарлардын жакшысы Орто Сай базары. Ката. Себеби базарлардын баары жакшы. Ош базар шаардын түштүгүнөн орун алган. Ката. Ош базары шаардын батышынан орун алган. Балдар, силер да ушундай аткардыңарбы? Анда азаматсыңар. Базарда эмнелер сатылат? Алардын аталыштарын таблицага жазгыла. Мөмө жемиштер, жемиштер, жашылчалар. Балдар, кимге эмне жагат? Мисалы, мага жашылчалардан бадыраң жагат. Силердин апаңарга, атаңарга, досуңарга, өзүңөргө мөмө жемиштерден, жашылчалардан эмне жагарын жазгыла. Алма менен помидор эмне жөнүндө сүйлөшүүсү мүмкүн? Өз ара кеңешип айтып бергиле. Алма менен помидор. Бак ичинде алма да, помидор да кызарып, бышып турду. Эй алма, адамдар силерден да томат жасайбы? Деп сурады помидор. Помидор, силерден да кыям жасайбы? Деп сурады андан алма. Анан экөө тең бири-бирине жок деп баштарын чайкаганда бутактарынан тырс-тырс үзүлүп жерге түшүп кетишти. Ошондон кийин экөө сүйлөшпөй калышыптыр. Балдар, суроолорго жооп бергиле. Алма менен помидор эмне жөнүндө сүйлөштү? Алар бири-биринин суроосуна кантип жооп беришти? Эмне үчүн алар сүйлөшпөй калышыптыр? Балдар, текст боюнча суроолорго жооп жаздыңарбы? Жазган жообуңарды мугалимиңерге жөнөткүлө. Силер базарга келдиңер. Кайсы жашылча жемиштерди сатып аласыңар? Сүрөттөрдү карагыла. Сатуучу менен кеңешип, диалог түзгүлө. Кеп үлгүлөрүн колдонгула. Балдар, үлгү боюнча диалогду түзүп бүткөн болсоңор, анда видео тасмага көңүл бургула. Эмне жөнүндө экендигин байкагыла. Балдар, видео тасмадан жашылчалар жөнүндө эмне билдиңер?
жашылчалардын кандай дарылык касиети бар? Ал жөнүндө айтып берүүгө үйрөнгүлө. Шабдалы. Эзиле бышкан шабдалы ашказан үчүн пайдалуу. Анын майын баш жана кулак ооруларга да колдонсо болот. Жүзүм. Жүзүм ашказан жана боорго пайдалуу. Мейиз. Мейиз бөйрөккө табылгыс дары. Алма. Алмада адам үчүн пайдалуу витаминдер көп. Алманын суюктугу организмдеги туздуулукту азайтып, өз калыбына келтирет. Капуста. Капустада аскорбин кислотасы абдан көп. Ал организмдеги шлактарды тазалагандан тышкары, ашказандын иштешин да жакшыртат. Балдар, жашылчалардын кандай дарылык касиети бар экенин окуп билдик. Азыр силер менен апендинин жоруктарынан окуйбуз. Апенди түш көрөт. Түшүндө бир сонун корозу бар экен. Анан кимдир бирөө корозуңду сат деп жабышып алат. Кымбат алсаң сатам, дейт апенди. Канчага сатасың, дейт берке. 30 сомго, деп жооп берет апенди. 20 сомго сат, дейт тиги. Жок, 20-га сатпайм, дейт апенди. Анда 22 сом берейин. Ушинтип соодалашып жатып, короздун баасы 25 сомго чыкканда, апенди ойгонуп кетет да, каап, деп өкүнгөндөн кайра көзүн жума салып, мейли эме, 25 сом болсо деле бере бериңиз, деп колун сунуптур. Балдар, апендинин жоругу жактыбы? Ал боюнча суроолорго жооп бергиле. Апенди эмне жөнүндө түш көрүптүр? Ал түшүндө ким менен соодалашат? Алардын соодалашканы эмне менен бүтүптүр? Апенди ойгонгондо эмне кылыптыр? Балдар, суроолорго жооп жазып жетиштиңерби? Эгерде жазып жетишпей калган болсоңор, сабак бүткөндөн кийин жазып, мугалимиңерге жөнөткүлө. Сенде 200 сом бар. Бул акчага жемиштерди алышың керек. Сатуучу менен соодалашып, жемиштин 3 түрүн сатып ал. Балдар, кырдаалдык тапшырманы эң сонун аткардыңар деп ойлойм. Азыр силер менен палоонун рецепти менен таанышабыз. Этти анча чоң эмес бөлүктөргө туурап, майга куурат. Ал куурулган учурда сабиз, пияз кошуп, аны дагы куурат да, суу куюп кайнатат. Жарым саат кайнагандан кийин тазаланып, жуулган күрүчтү салат. Күрүч орто бышкан учурда үстүн тегиздеп, капкагын бекем жаап, демдеп коет. Палоо даярдоо үчүн төмөнкү азыктар колдонулат. 2-3 стакан күрүчкө 500 грамм эт, 4-5 стакан суу, 10 орточо сабиз,
2-3 баш пияз, 200 грамм өсүмдүк майы, даамына жараша туз. Балдар, палоонун рецепти менен тааныштык. Бул рецепт менен өзүңөр дагы палоо жасап көрсөңөр болот. Өз алдынча иштөө. Өзүңөр жакшы көргөн тамагыңардын рецебин жазгыла. Силерге кандай азыктар керек? Аларды кайдан сатып алсаңар болот? Тема боюнча өзүңөрдүн аткарган ишиңерди баалагыла. Тема боюнча эмнелерди билдиң? Биринчи катарга жаз. Тема боюнча эмнелерди аткара алдың? Экинчи катарга жаз. Сага эмне түшүнүксүз болду? Ал жөнүндө үчүнчү катарга жаз. Эгерде түшүнбөгөн сурооңор болсо, теле сабак бүткөндөн кийин сабакты кайрадан көрүп, сурооңорго жооп издесеңер болот. Эгерде жардам керек болсо, мугалимиңерге кайрылгыла. Балдар, ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Саламатта калгыла.